Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн математика сабагын өтөбүз. Окуу куралдары укталып, сабакка даярданабыз. Маанайыңар жакшы баардыгыңарга бүгүнкү күндүн ийгилигин жана жагымдуу маанай каалайм. Балдар, математика сабагын жакшы көрөсүңөрбү? Азаматсыңар. Демек, биз бүгүнкү темабыз эки орундуу сандарды кошуу жана кемитүү боюнча сүйлөшөбүз. Биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын максатына токтоло кетсек. Сабактын максаты эки орундуу санды кошуу жана кемитүүнү билесиңер. Сандарды туура кошуунун жана кемитүүнүн жолдорун үйрөнөсүңөр. Тактыкка, чынчылдыкка тарбияланасыңар. Балдар, жаңы теманы өтөрдөн мурда биз бир аз кайталоо жүргүзөлүк. Эки орундуу сандарда кайсы эки орундуу сандар балдар башкача айтканда кандай разрядтардан турат? Туура, ондуктардан жана бирдиктерден турат. Мисалга айтсак, 15, 27, 99. Бирдигин жана ондугун айтабыз. Азаматсыңар. 347 номерге токтолобуз. Эки орундуу сандарды кошуу жана кемитүү. Балдар, биз эки орундуу сандарды кошууда мамча түрүндө аткарабыз. Демек, мамча түрүндө аткарууда балдар сандарды кошууда ондуктардын астына ондуктарды, бирдиктердин астына бирдиктерди жазып кошобуз. Бирдик менен бирдикти кошобуз дагы, ондук менен ондукту кошобуз. Ошондой эле эки орундуу сандарды кемитүүдө дагы ушундай жолду колдонобуз. Бул жерде бирдиктен бирдикти кемитебиз, ондуктан ондукту кемитип, айырмасын жазабыз. Азаматсыңар. 338 номерди карайбыз. Бул жерден эки орундуу сандарды кошуу жана кошуу болуп кошууга токтолобуз. Бул жерден 47 санына 12 санын кошобуз. Демек, биз дайыма кошууну акыркы бирдиктерден баштайбыз. Мына бул жерден 7ге 2-ни кошобуз. Демек, суммасы 9 чыгат. 4кө 1-ди кошобуз, ондукка ондукту кошобуз. 5 чыгат суммасы. Жалпы суммасы 59 чыгат. Ошентип эле ар бир сумманы, ар бир сандын суммасын таап чыгабыз. Үч жүз кырк тогузунчу номерди карайбыз. Бизге бул жерде маселе берилген экен. Короодо 35 кой бар эле. Ага дагы 24 койду кошту. Короодо канча кой болуп калды дейт. Туура, маселенин шартын түзөбүз, чыгарабыз. Бул жерден дагы эки орундуу сандарды кошобуз, жолун табабыз. Дептерибизге туура жана таза жазууга аракет кылабыз. 350 маселе. Биринчи катарга 21 дептер, экинчи катарга 3 дептерге ашык коюлду. Эки катарга бардыгы канча дептер коюлду? Бул жерден бизде эки суроо берилип атат. Демек, экинчи катарга канча дептер, ошондой эле бардыгы канча дептер деген суроо коюлуп атат. Биз биринчи коюлган суроону таап алабыз. Бул жерден 21ге 3тү кошуп, экинчи катарга канча дептер коюлду, ошону таап алабыз. Андан соң жалпы биринчи катар менен экинчи катардын дептерлердин суммасын кошуп, жалпы жолун табабыз. 351 маселе. Жашылча дүкөнүнөн түштөн кийин 16 ящик алма, түшкө чейин 16 ящик алма, түштөн кийин андан 5 ящикке аз сатылды дейт.
Түштөн кийин канча ящик алма сатылды деген суроо болуп атат. Биз бул суроого дагы башка кошумча суроо кошобуз. Бир күндө канча ящик алма сатылды деген суроону коюп атабыз. Демек биз бул жерден дагы эки амалдуу эсеп чыгарабыз. Биринчи, түштөн кийин канча ящик сатылды. Демек түшкө чейин 16 ящик, түштөн кийин 5 ящикке аз. Демек 11ден 5 алабыз. 16дан 5 алып, түштөн кийин канча ящик алма сатылганын табабыз. Андан кийин жалпы канча ящик алма сатылганын таап алабыз. Үгө тапшырма 352 номер. Сандарды мамча түрүндө жазып кошууну аткарабыз.